Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөздүн көркү макалда. Макал лакаптарды силер 1-класстан бери окуп келе жатасыңар. Аларды аталардын сөзү деп түшүнөбүз. Макалдарда эмнелер жөнүндө айтылат балдар? Макалдарда ата-эне, үй-бүлө тарбиясы жөнүндө, уул кыз жөнүндө, эмгек жөнүндө, патриоттук сезим жөнүндө, адамдардын жакшы жаман сапаттары жөнүндө, илим, билим, тарбия жөнүндө айтылат. Макалдар силерге акыл үйрөтөт, тарбия берет, сөзүңөрдү өстүрөт, оюңарды да байытат. Кыргызда айтат эмеспи? Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот деп. Ким макал лакаптарды көп билсе, сөзүндө колдоно алса, ошол адам сөзгө чечен болот. Силер да акылдуу, эстүү, сөз чебери болгула балдар. Канал апа, макал айтышайлы. Мейли, айтса айтайлы. Эмгекчилдин түбү зор, Жалкоонун түбү көп. коркок түштөн коркот. Жалкоо иштен коркот. Эмгек катуу болсо, Татканың таттуу болор. ак эмгектин наны таттуу. Жалкоонун жаңы таттуу. Бөтөн элге хан болгуча, Өз элине кул бол. батырдын көркү маңдайда. Чечени көркү таңдайда. Акылдуунун бир сөзү, Акылсыздыкты миң сөзүнө татыйт. чечендин сөзү орток. Чебердин колу орток. Сыз сада тезекке атадан тарбия, Ападан акыл. билими ал миңди жагат, Билими жок, бирди жагат. кыз үйдө кыл жатпайт. Келин үйдө күл жатпайт. Билими. Жакшы бала мектепке шашат, жаман бала мектептен качат. Жаман бала мектептен качат. Кел балам, биз макал лакаптарды айтышалы. Макул тайне макалдарды айтышалы. Анда биз уул кыз жөнүндө макалды айталы. Кыздын 40 чачы уулу, Кызды үйдө кыл жатпайт, келинди үйдө күл жатпайт. кыз кыялы менен бааланат, уул өнөрү менен бааланат. Акылдуу бала сабакка шашат, акылсыз бала сабактан качат. Анда мектептен акылсыз бала качат экен да. Ооба балам, акылсыз балдар ошентип сабактан качышат экен. Кел макал айтышайлы. Окуу билим тууралуу айтышайлы. Мен башын айтайын, сен аягын айт. Макул. Окусаң озорсуң, окубасаң тозорсуң. Күч кетет, билим кетпейт. Акылдуу билимди самайт, акмак кийимди самайт. Тамак үчүн умтулбай, сабак үчүн умтул. Кандай сонун макалдар. Кел балам, биз экөөбүз азыр адамдардын жакшы жана жаман сапаттары жөнүндө макал айтышабыз. Эсер сөзүн эки айтат, тантык сөзүн дагы айтат. Дос менен дос болсоң мактан, кас менен дос болсоң сактан. Адептүү алкыш алат, адепсиз каркыш алат. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт.